Кызсайкал Кабылова. Апама чалып ыйласам ал Мажит Байкемди урушуптур. Ырчы Кызсайкал Кабылова өзүнүн жеке Instagram баракчасынан кызыктуу видеосу менен бөлүштү. Сүйүнчү радиосуна эфирге барсам, апаңызга чалып жакшы көрөрүңүздү айтыңыз дешти. Өзү көп айта бербейт экенмин. Жүрөктөн чыккан сөздөр менен кошо ойладым. Апамдын жүрөгү түшүп калыптыр. Бирөө таарынтканго деп телефонду өчүрөөрү менен жанымдагы Мажит Байкеме чалып аябай урушуптур. Неге ыйлаттың деп. Байкем түшүнбөй эле ажеке менен кантип урушсун апа деп күлүптүр. Эфирден чыгып видеону жөнөтсөм, ии деп калды. Булак аргумент KG сайты. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен да сени жакшы көрөм. Чоң рахмат, ушундай кыйынчылык мезгилде дагы, кубанычтуу мезгилде дагы менин жанымда болгонуңузга. Мен эле жакшы көргөнүмдү айткым келет. Альфияны карап, мага жардам бергениңизге чоң рахмат, апа. Сизден башка эч ким мага жардам берип, эч ким күлбөйт. Немеге барасың? Барам. Чоңоралы? Мен сизди жакшы көрөм, апа. Мен да сени жакшы көрөм, балам. Үйлөгө чыгып. Жүрөгүм Асель Турдалиева. Менин идеалымдагыдай адам жок, бирок мен жактырган адам бар. 50 жаш, келген конокторумдун бардыгына таазим. Асель айым 50 жылдык юбилейиңиз кут болсун. Туулган күнүңүзгө карата тойканалардын биринде чоң той өткөрүп, элдин батасын алдыңыз. Негизи туулган күн өткөрүүнү мурдатан эле пландап жүрдүңүз беле. Рахмат, негизи менин туулган күнүм сентябрь айында. Кызым 1 жылдан бери келелек болчу. Жай мезгилинде дипломдук ишин жазуу үчүн иштеп, күзүндө болсо кайра сабагы башталып калган. Анан сабагынан 10 күнгө суранып, мен Бишкектен, кызым Кытайдан Сеулга барып экөөбүз жолугуп сагынычыбызды таратканбыз. Ошентип туулган күнүмдү өткөрбөй эле коеюн деп жаткам. Бир туугандарымдын бардыгы катары менен 50гө чыгып юбилейлерин белгилешкен. Алар баарыбыз өткөрүп, сен өткөрбөй каласыңбы дегенинен кызым келгенде өткөрөм дегем. Анан кызым быйылкы кышкы каникулда келди. Тоюңузда кандай кызыктарга ортоктош болушту конокторуңуз? Идеясы кимге таандык? Тойдун режиссеру, сценаристи өзүммүн. Анан юбилейим өтчү тойкананын жасалгасында изумруд, жашыл өң көп колдонулуптур. Анын үстүнө мусулманчылыкта да жашыл өңдүн мааниси чоң. Ошого кызым экөөбүз тең ушул өңдөн өзүбүзгө көйнөк тиктирдик. Артист досторумду конокко чакырып алып, ырдаткым келген жок. Ошондуктан аларга тоюма эле келип, даам сызып, тилегиңерди айтып, жакшы эс алып кеткиле, ырдабай эле койгула деп чакырдым. Ал эми мен эмгектенген жогору окуу жайдын ар бир кафедрасына өзгөчө бирден номер билек катары даярдап келүүсүн айттым. Анан көптөн бери өтүп кеткен залкар инсандарга таазим кылсак жакшы болот эле деп ойлоп жүргөм. Кино жана телевидение факультетинин деканы бул оюмду ишке ашырып, тойго 2 күн калганда театр деген чыгармама клип тарттырып, конокторума ал клиптин бет ачаарын кылдым. Дагы бир өзгөчөлүк, кызым экөөбүз Арноо деген ыр жаздырып чогуу аткардык. Чет жерден да келген коноктор болуптур. Оба Сыймык Бейшекеев, Алтынбек Кыдыралиевтер болуп, өзүбүздүн бриллиант кассабыз бар. Ага Кыргызстан, Америка, Корея, Германия, Испания, Украинада жашаган 12 үй бүлө мүчөбүз. Алардын арасында келе албай калгандары да болду. Бирок алар өкүлдөрүн жиберишти. Негизи жакшылыгыма өзүмө жакын санаалаш досторумду, кесиптеш, куда сөөктөрүмдү чакырдым. Алардын саны 300дөн ашты. Эгерде жашооңузга сарасеп салып көрсөңүз, 50 жылдын ичинде эмнеге жетиштиңизде кандай өкүнүчтөр орун алды? Мен 20 жылдан бери искусство жаатында жакшы бир мектеп ачкым келип жүрөт. Ушул кыялымды орундата албай келе жатам. Өзүмчө мектеп ачам деп жүргөндө, тактап айтканда 17 жыл мурун университетке келип калдым. Анан окуу жайга берилип кеттим окшойт. Ал кыялым калды. Эгерде университетте иштебесем, балким азыр өзүмдүн мектебим болмок. Азыр деле бул кыялымды ишке ашырууга талпынып келем. Тилекке каршы убакыттын тардыгынан буга жете албай келем. Кудайга шүгүр, элим жакшы көрөт, сыйлайт, урматтайт, колдойт. Эмгек сиңирген намын алгам. Элим үчүн деп жасаган эмгегим бааланып келе жатат. Бул менин чоң жетишкендигим. Бул жылдар аралыгында чыгармачылыгыңызга көз арткандар, бут тоскондор болдубу?
Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш болгон жана болуп келе жатат. Башында мындай көрүнүштөргө сарсанаа болуп ыйлаган күндөрүм болгон. Мындай учурда атам: "Эмнеге ага сарсанаа болосуң? Башкысы көппү, бой көтөрбө, ар дайым жөнөкөй болсоң, эл сага өзү эле тартылып турат" деп айтып калчу. Кийин негативдүү нерселерге көңүл бурбаганга аракет кылып баштагам. Себеби өзүңдүн эле психикаң бузулуп, депрессия болосуң же жумушуңдан артка каласың. Негизи чыгармачылык кадамыңыз кантип башталган? Мен бала бакчага барып жүргөндө эле ырдачумун. Кичинемден чоң энем Мунара апамдын колунда чоңойгом. Апам мени көкүрөк күчүгүм деп конокторго ээрчитип жүрө берер эле. Мен этегин кармап алып тойлордо эле жүрчүмүн. Бир тойго барганда ырдасам, ал жерде искусство жагын караган Сагын Мамбетакунова аттуу эже отуруптур. Ошол эже мени ырдаганымды көрүп: "Бул кыз укмуш ырдай турбайбы? Бул сахнага ырдай турчу кыз экен" деп айткан. Ошондон кийин эже мени сынактарга алып бара баштаган. Ошентип чоң сахнада 3-класс кезимде Нарындагы драмалык театрдын сахнасында биринчи жолу ырдап чыккам. Биринчи сахнага чыкканда ушундай бактылуу болуп өзүмдү Алла Пугачева сезип алгам. Ошонукундай көйнөк кийсем дечүмүн. Себеби Алла Пугачеванын кийимдеринин боорунда аты жазылып турчу. Бир жолу түшүмдө менин да көйнөгүмдүн боорунда Асель деп ысымым жазылып туруптур. Ошол түшүмдөн кийин Алтын балалык тобунун солисткасы болуп кирдим. Кийин Тоо гүлү, Ыр би ансамблинде, Гүлдесте вокалдык инструменталдык ансамблинде, Долон тобунда ырдадым. Айтор кичинемден чоң артисттер менен аралашып, алардын батасын алып чоңойгом. 8-классымдан баштап музыкалык окуу жайда окуй баштадым. Чыгармачылык чөйрөгө аралашканыңыздан бери элдин жүрөгүнөн түнөк таап, популярдуулугуңузду жоготпой келесиз. Мунун сыры эмнеде? Менин искусствого болгон сүйүүм, жан дилим менен берилгеним, өзүмдүн кесибимди туу тутуп ийгите алып келгеним буга себеп болсо керек. Искусствонун кайсы жааты болбосун, мейли кино, театр же университетте мугалимдик кесибим болобу, чын дилим, сүйүүм, жаным менен берилип иштеп келем. Туулган күнүңүзгө кызыңыз менен биргеликте дуэт ырдаптырсыз. Кызыңыздын чыгармачылыкка аралашуусуна кандай карайсыз? Кызым чыгармачылыкка аябай жакын, ырчы болууну каалайт. Мен эле Кудай берген талантың бар. Ырдагың келсе, мындай эле ырдай бер. Бирок башка кесиптин ээси болушуң керек. Келечекте турмушка чыгасың. Жолдошуң туура кабыл алабы же жокпу? Мен чыгармачыл адамга турмушка чыксам дагы түшүнгөн жок. Биздин кыргыз менталитети менен артист менен жашоо өтө кыйын. Турмушуңда түшүнбөстүктөр болуусу мүмкүн. Ошон үчүн башка кесиптин ээси бол деп каршы болуп башка багыт менен кеткен. Ырдагың келсе, багыт көрсөтүп колдойм, бирок фанатизмсиз деп айткам. Анда кайсы жаатта билим алып жатат? Кызым Кытайдагы университеттердин биринде бизнести башкаруу кесиби боюнча билим алып жатат. Буйруса быйыл бүтүрүүчү курс. Көп интервьюларыңызда кызымды чоңойтом деп турмушка чыккан жокмун деп айтып келчү элеңиз. Кызыңыз бул кадамыңызды бааладыбы? Кызым мени сүйөт. Мени бирөө капа кылып койсо, мен үчүн туруп берет. Кызым мени баалайт, мен кызымды баалайм. Эгерде ортобузда кичинекей конфликт болуп кетсе, экөөбүз маңдай тескей отуруп алып эле сүйлөшүп чечишип алабыз. Эне менен баланын ортосунда да ачык саясат болуусу керек. Курбу дос бол дегенге кошулбайм. Кызым өз жарын таап, турмушка чыгып, жакшы жар, эне болсун деп дайыма айтып келем. Кыздын чырагы 40 дегендей, эми деле турмушка чыгуу оюңузда барбы? Жашоо эми башталып жатат. Жакшы мырза болсо турмушка чыгууга эмнеге болбосун? Турмушка чыгышым керек деп жаныма бирөөнү ээрчитип алгым келбейт. Менин идеалымдагыдай адам жок, бирок мен жактырган адам бар. Көп жылдан бери экөөбүздүн мамилебиз жакшы, бирок ал мага күйөө болуп берчү адам эмес. Элүүгө чыксаңыз да жаш көрүнөсүз, келбетиңизге кантип кам көрөсүз? Айымдар өзүнүн келбетине кам көрүүсү кажет. Мен пластикалык операцияларга каршымын. Ар бир курактын өз изюминкасы бар. Убагында келбетке кам көрүп, косметологторго барып туруу керек. Мен косметологко 10 жыл мурда баргам. Андан бери өзүм үй шартында кам көрөм. Косметологияга керектүү аппараттардын бардыгын сатып алгам. Анан сөзсүз түрдө спорт менен машыгам. Дайыма спорттун бир түрү менен эмес, улам алмаштырып турам. Мисалы азыр йога менен машыгып жүрөм. Мындан сырткары убактым болгондо тренажер, спорт залдарына барып турам. Мен бардык эле тамактарды жей берем. А эгер оорлошуп баратканымды сезсем, тамактардан баш тартам. Булак Леди Кейджи сайты.